Ысык Көл областындагы Ак Суу районунун Турдукожо Исқақов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 1-класс мугалим Шадыбаева Айхан Абыкаевна. Сабактын темасы жол кырсыгынан сак бол. Сабактын максаты: 1. Жол эреже жана жол белгилери жөнүндө билесиңер балдар. 2. Алган билимиңерди жашооңордо колдоно алууга үйрөнөсүңөр. 3. Этият, тыкаан, жоопкерчиликтүү, тартиптүү болууга үйрөнөсүңөр. Жол деген эмне балдар? Ооба, туура айтасыңар. Жол атайын ылайыкташтырылган транспорт каражаттарынын кыймылдары үчүн пайдалануучу жер тилкеси экен. Биз дайыма ушул жолдор менен мектепке, дарыканага, бала бакчага, дүкөнгө барабыз. Балдар, биз ар бирибиз жолдо жүрүү эрежесин билүүгө милдеттүү экенбиз. Шаарларда жана айылдарда, көчөлөрдө автоунаалар тынымсыз жүрөт. Ошондуктан биз ошо автоунаалардан сак жана этият болууга милдеттүү экенбиз балдар. Машина айдоочу эрежени бузбаганга аракет кылышат экен, анткени алар атайын окуудан өтүп, айдоочулук укугуна ээ болушат балдар. Ал эми жөө адамдар жүргөн жолдордо дагы атайын эрежелер бар экен. Мисалы үчүн биз деген жолду кесип өтөөрдө жолдун бир жагын, андан кийин экинчи жагын карап, анан өтүшүбүз керек экен. Ал эми шаарларда болсо балдар, атайын жөө адамдан жүргөн өтүүчү белгилер бар жерден өтүшүбүз керек экен, же болбосо светофордун жардамы менен өтүшүбүз керек экен. Светофордун жол чырактындагы ар бир жарыгы өзүнчө мааниге ээ балдар. Жол чырактын бетинде балдар 3 тегерекче жайгашкан: кызыл, сары, жашыл. Алар кандай иш аткарышат? Бизге азыр актан менен акылай жардамга келет. Кызыл жарык күйгөндө токто деген белги бул. Жашыл жарык күйгөнчө жолдон өтпөй токтоп тур. Сары жарык күйгөндө токтоп күтүп абайла, жолдон дайым өтүп жүр жашыл жарык жанганда. Жашыл жарык жанганда жол ачыгын билдирет. Жолдо жүргөн адамдар баары жатка билишет. Асфальт жолдун бетинде ак сызыктар чийилген, жөө адамдар өтсүн деп ушул белги илинген. Кесилишкен жолдордо жарык күйөт 3 бөлөк, жол кыймылын иреттеп, кезек менен өткөрөт. Баратканда көчөдө тентек-тембе шоктонбо, жолтоо болуп бирөөгө жолго жакын ойнобо. Автобустан түшкөндө чуркап чыкпа алдына, катарында көрүнбөй келатпасын машина. Балдар, булар жолдо жүрүү эрежелери экен балдар. Силер бул эрежелерди эсиңерден чыгарбай эстеп калгыла. Эми балдар, бүгүн биз сабагыбызда эмнелер жөнүндө сүйлөштүк? Азаматсыңар. Жол чырак деген эмне экен? Азамат. Балдар, жолду кантип кесип өтөсүңөр? Ооба, туура, азаматсыңар балдар. Эми үйгө тапшырма, жол чырактын сүрөтүн тартып келесиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат балдарым. Саламатта калгыла.